Кыргыз Республикасындагы кепилдик фонддор жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамдын долбоору экинчи окууга киргизилет. Демилгечилер, депутаттар Төлөнов, Бекешев, Абдибаева, Масабиров, Айжигитов, Алтынбеков, Исираилов, Мажитова, Маматалиев, Нарматова, Примов, Сыдыков, Сарыбашев, Салымбеков, Сурабалдиева, Талиева, Токтошев, Түмөнбаев, Эргешев, Абакиров. Бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитет караган. Баяндамачы Масабиров Талайбек Айтмаматович, бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитеттин төрагасынын орун басары, чакырылгандар Аттокуров Мелс Шерикбаевич, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасынын орун басары, Абакиров Малик Айдар Барктабасович, кепилдик фонд ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы. Сөз сизде. Рахмат, Жамиля Кумачбек, урматтуу депутаттар. Сиздердин карооңуздарга Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары Төлөнов, Бекешев, Абдибаева, Масабиров, Айжигитов, Алтынбеков, Исраилов, Мажитова, Маматалиев, Нарматова, Примов, Сыдыков, Сарыбашев, Салымбеков, Сурабалдиева, Талиева, Токтошев, Түмөнбаев, Эргешев жана Абакиров тарабынан демилгеленген Кыргыз Республикасынын кепилдик фонддор жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору экинчи окууга киргизилүүдө. Экинчи окууга комитеттин кароосунда депутат Кожокуловдон жана Маматалиевдин жазуу жүзүндө сунуштар келип түшкөн. Депутат Кожокуловдун кардар деген түшүнүктү колдонуудагы редакцияда калтырылып, анын ичинен ишкердик субъекти деген сөздөрдү алып салууну биринчи берененин биринчи бөлүгүнүн экинчи, үчүнчү жана төртүнчү пункттарын колдонуудагы редакцияда калтырууну, ошондой эле финансы насыялык уюмдар деген түшүнүктү колдонуудагы редакцияда калтырууну сунуштаган. Депутат Кожокуловдун сунушу комитет тарабынан кабыл алынган жок. Депутат Маматалиев кепилдик тутумунун потенциалын кеңейтүү максатында мыйзам долбоорун Кыргыз Республикасынын өнүктүрүү мамлекеттик банкы, АКС жана бюджеттик кредиттөө чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясатты ишке ашырууга ыйгарым укуктуу орган деген сөздөрү менен толуктоону сунуштаган. Депутат Маматалиевдин сунушу комитет тарабынан кабыл алынды. Мыйзам долбоорун бир эле учурда экинчи жана үчүнчү окууда кабыл алуу тууралуу Альянс, Ата журт Кыргызстан, Бүтүн Кыргызстан, Ишеним, Мекенчил, Ыйман нуру, Ынтымак элдик парламенттик фракциялардын жана депутаттык топтордун чечимдери келип түштү. Урматтуу депутаттар, мыйзам долбоору экинчи жана үчүнчү окууда колдоп берүүңүздөрдү суранам. Суроолор болсо Улуттук банктын жана кепилдик фонддун өкүлдөрү жооп берүүгө даяр. Рахмат. Урматтуу депутаттар, мыйзам долбоору боюнча суроолор барбы? Жок. Комитеттин корутундусун окуу үчүн бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитеттин төрагасынын орун басары Масабиров Талайбек Айтмаматовичке сөз берилет. Рахмат, Жамиля Кумачбековна. Кыргыз Республикасынын кепилдик фонддор жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөр киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору жактырылсын жана аны экинчи окуудан кабыл алуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине сунушталсын. Урматтуу депутаттар, Кыргыз Республикасынын кепилдик фонддор жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорун Ата журт, Бүтүн Кыргызстан, Ишеним, Мекенчил, Ыйман нуру, Ынтымак элдик депутаттардын чечими бар. Үчүнчү окууда да кабыл алуу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине сунушталсын. Рахмат. Рахмат. Аппарат кошумча каттоону ачыңыздар. Каттоодон 88 депутат өттү. Урматтуу депутаттар, мыйзам долбоорун экинчи окууда добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 73, каршы жок, баары 73, катталды 88, мыйзам долбоору экинчи окууда кабыл алынды. Рахмат. Урматтуу депутаттар, ушул эле мыйзам долбоорун үчүнчү окууда добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 75, каршы жок, баары 75, катталды 88, мыйзам долбоору үчүнчү окууда кабыл алынды. Рахмат, чакырылгандар бара берсеңиздер болот.